Саламатсыздарбы ардактуу замандаштар, медициналык телеклиникабыз кайрадан сиздер үчүн ачык. Грипптики болсо кыска 2-4 күн, коронавирустуку ошо ВОЗдун берген маалыматына караганда бир 14 күн. Оорулуунун ар бир сөзүн алтын тамгадай көңүлүнө түйө билет. Отурганда белин кармай алчу эмес. Анан азыр Кудайга шүгүр. Кытай мамлекетин бушайманга салып аткан коронавирус жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Тагыраак айтканда, оору туурасында сиздерге маалымат беребиз. Эмесе назар салыңыздар. Коңшу жайгашкан Кытай мамлекетинде коркунучтуу вирустук илдет бушаймандык жаратууда. Кытай бийлиги вирустун жайылышын токтотуу үчүн кошумча чараларды ишке киргизүүдө. Кытайдан улуттук саламаттыкты сактоо комиссиясы вирустун жайылышын алдын алуу өлкө коопту чекте турганын мойнуна алды. Кытай бийлиги жана Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму вирус жуктургандан кийин анализин алып, инфекция коронавируска алып бараарын аныкташкан. Мына ушул вирус туурасында биздин студиябызга атайын айтып бере турган адисибиз дарыгер эпидемиолог Чынара Мамбеталиева биздин студиябызда. Кош келипсиз, саламатсызбы? Чынара Тажиевна, биринчи кезекте айтыңызчы, ушул жаңы вирус деп атабыз, коронавирустун жаңы түрү канчалык биз кооптонсок болот? Бул элдин суроосу. Бул коронавирус биздин мамлекетке дагы кириши мүмкүн. Жол каттамдары да көп, соода сатыктар да көп. Анан саякатчылар да Кытайга көп барып, ал жакта биздин жарандар окуган, соода сатык кылган жарандар дагы бар да. Алгач биздин Кыргызстандагы акыбал кандай? Мына ошондон баштайлычы, жакшы кетти. Бүгүнкү күнү биздин республикада бул жаңы аныкталган коронавирус боюнча оору катталган жок. Демек, эми катталбай турса, канча сактансаң ошончо сактайм дейт экен. Оору жөнүндө маалымат берсеңиз, бул эмне вирус? Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмуна жаңы коронавирусту аныктагандыгы жөнүндө айтты. Бул жана РНК вирусу, коронавирустун жаңы түрү. Дал ушул вирус жаныбарлар аркылуу тараган деп айтылат. Мына ушулар туурасында сизге суроо берерден мурун атайын тасманы көрөлүк. Кандай дейсиз? Учурда Кытай окумуштуулары жаңы коронавирус жылаандар аркылуу тараганын божомолдоп жатышат. Алар вирустун структурасын реконструкциялап көрүшкөн. Натыйжада анын генетикалык структурасы Кытайдын түштүгүн байырлаган түрдүү түстөгү тарам-тарам болгон крайт жана Кытай кобраларына жакын экендиги аныкталган. Биз жөнөкөй эле сасык тумоо, грипп деп коебуз. Мына ушул оорулар менен канчалык бир деңгээлде байланышы бар деп айтылып атат. Бул медицинада аныкталып айтылып атат. Мына ошол жөнүндө дагы кошумчалап кетсеңиз, айырмачылыктары. Эми экөө тең эле баягы респиратордук вирустук инфекцияларды алып келет да. Анан бул жаңы аныкталган коронавирустун бир аз өзгөчөлүктөрү бар. Мунун негизги экөөнүн тең клинический симптоматикасы бирдей. Белгилери баягы температуранын жогорулашы, алы кетет, жөтөл, анан өпкөнүн сезгениши болуп эсептелинет да. Инкубациялык мезгил. Ушу инкубационный мезгилинен кичине айырмаланат. Баягы грипптики болсо кыска 2-4 күн. А буреки коронавирустуку ошо ВОЗдун берген маалыматына караганда бир 14 күн. Кандай аныктап жатасыздар? Бул коронавирус республикалык деңгээлде гриппти аныктачу вирусологиялык лаборатория бар. Анан бүгүнкү күндө ошо жаңы табылган коронавирусту аныктачу ыкма колдонулуп жатат. Анан баягы техникалык каражаттар менен, адистер менен ал лаборатория толук камсыздандырган, толукканды иштеп жатат. Тепловизор деп коет. Дал ошол тепловизор менен Кытайдан келген жарандарды текшерип, мейли Кытай болсун, мейли биздин жаран болсун, дароо эле вирусту аныктап, оорубаганы билинет экен. Чындыкпы же жөн эле текшерүү кылып атышабы деп элдер суроо берип атат. Тепловизор жөнүндө дагы кыскача айтып кетсеңиз. Бул бүгүнкү күндө бул чек аралардын баарында санитарный карантинный пункттар ачылганда, ошо санитарный карантинный пункттардын баары ошо тепловизорлор менен камсыз кылынган. Атайын аппарат. Бул деген термосканер деп коет да. Ооба, мына азыр эфирде көргөзүлүп атат. Адамдын дене табын текшеришет. Тепловизор ошо температура, дене табы көтөрүлгөн адамдарды гана аныктайт. Көрдүңүздөрбү? Канчалык болгондо дагы өзүбүздүн ден соолугубузга өзүбүз сак болуп, иммунитетти чыңдап, сасык тумоодон алыс болгонго аракет кылыңыздар. А биз айтып аткан тепловизор деп биздин көрүүчүлөрүбүз суроо берген, ал болгону дене таптын жогорулашын гана көргөзөт. Эгерде
учуп келген же башка мамлекеттен келген адамды ошол тепловизор менен текшерген учурда дене табы жогору болгон биринчи белгиси, эң негизги белгиси туурабы эске, ошол билинсе, анда дароо өзүнчө изоляцияга алып, бөлүп текшерүүгө алат экен. Кытайга коңшу өлкөлөр Ухань шаарынан учуп келген жүргүнчүлөрдү текшерүүдөн өткөрүүдө. Вирус саякатчылар аркылуу жайылып кетпеш үчүн кишинин температурасын текшерген сканерлер аэропорт, темир жол жана автобус бекеттеринде орнотулду. Биздин мамлекетте дагы Бишкек Үрүмчү Бишкек аба каттамы менен учуп келген жарандар Манас аэропортунда саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу санитардык карантиндик пункттун кызматкерлери тарабынан текшерилип жатат. Мына Кытай жараны же Кыргыз жараны Кытайдын чек арасынан Кыргызстанга өтүп аткан учурда биринчи кадам эмнеден башталып атат? Чек арадан өтүп жаткан кезде баары тең жана термосканерден өтүп атат. Ал ошол жерде эпидемиологиялык иликтөөлөр жүргүзүлүп атат да. Кытайдын кай жеринен келди, канча күн жүрдү, жанакы бореки коронавирустун дүрт этип чыгып кеткен жер Ухань шаары деп айтып атпайбызбы? Ошол провинцияларга байланышы барбы? Мындай байланышта болгондугун иликтөө жүргүзүлөт. Андан кийин жанакы ушу карантинге жанакы инкубационный период деп айтпадык. Жашыруу мезгилинде 14 күнгө бөлүп кармоо, бөлүп кармап, медиктердин көзөмөлүндө туруп, күндө алардын дене табын өлчөп, башка дагы симптомдор барбы, жокпу сурамжылап, ошо жерлерде көзөмөлгө алынып турат. Акыбалы жакшы туруктуу экен деп үйлөрүнө кетирбеген дагы учурлар кездешип атат да. Бул ачыктан айкын, туурабы? Мына ошо жөнүндө түшүндүрмө берсеңиз, биздин эл кабатыр болуп атышат. 14 күнгө чейин козголбойт, 14 күндөн кийин байкалып, козголуп, жайылып кетсе эмне болобуз деп суроо беришет. Мен жана айта кетпедимби, эпидемиологиялык иликтөө жүргүзөт депчи. Эгер далар жанакы Кытайдан келип атты, бирок Кытай мамлекети өз абдан чоң да. Ооба. Анан жанакы мен айтып кеткен шаарга, провинцияга тиешеси жок болсо, Орунун очогу болгон шаар, шаарга тиешеси жок, алар көбүрөөк алысыраак жерде турса, аларды каттайт. Ошо дареги боюнча медициналык кызматкерлерге берилет. Бул жашаган жеринде дагы ошо медициналык кызматкерлердин көзөмөлүндө турушат. Дал ушул оору туурасында азыр бир тасмага көңүл буралы, андан кийин сөзүбүздү улайды. Кандай дейсиз? Коронавирустарга ар түрдүү вирус кирет, бирок алардын 7-өө гана адамга жугат. Алгач Бейжин вирус адамдан адамга жугуп жатканын ырастаган, бирок инфекция эмнеден улам пайда болгону азыркыга чейин тактала элек. Ал ортодо Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму өзгөчө кырдаал абалын киргизүүнү баштады. Эмитен эле Ухань шаарынан чыккан өпкөнү сезгенткен вирус Кытайдын башка шаарларына жана башка мамлекеттерге өттү. Чынар Тажина, тулку денеге вирус киргенде эмне өзгөрүү болот? Муну ушуну айтып бериңизчи. Вирустук инфекция, анан жугуу жолдору аба тамчы аркылуу жугат. Ооба, жана тасмадан көрбөдүкпү? Анан адамдын дем алуу органдары аркылуу, мурун түтүкчөлөрү аркылуу кокодон өтүп, анан дем алуу органдарын дагы жабыркатат. Андан ылдый карай өтүп, бронхи, өпкөгө өтөт дагы, анан өпкөдө мындай өтүшүп кеткен сезгенүү пайда болот да. Жанакы клиника, лаборатория, рентгендик изилдөөдөн өткөн кезде ушу өпкөндө экөөндө тең мындай инвазивдик көп тактар пайда болот. Түшүнүктүү. Демек, тез аранын ичинде жана сиз айтып өткөн атипиялык пневмониянын өтүшүп кеткен түрү тез арада пайда болот. Тез арада. Ошон үчүн адамдын жанакы дем алуусу оорлошуп калат, энтигет, анан баягы дем алуу органдарындагы көп өзгөрүүлөр болгонго байланыштуу дыхательная недостаточность пайда болот. Түшүнүктүү. Мына ушул орчундуу вирустан эң биринчи кезекте адам сактаныш үчүн тулку денеси кандай акыбалда болуш керек? Бир кайрылуу жасап эскертип койбойсузбу, кыскача эле? Эгерде адамдын иммундук системасы күчтүү болсо, ооба, мындай ооруларды жеңип кетүүгө болот. Эң сонун. Демек, урматтуу замандаштар, дарыгерибиз айткандай, кандай болбосун жылына бир жолу текшерүүдөн өтүп, чымыр сергектикте жашообуз керек экен. Мына ошол гана нерсе бизди дарыгер айткандай коргонуу системасыбызды күчтөнтүп, кандын акыбалыбы, жүрөк кан тамыр системасыбы, бардык тулку денебиздеги болгон органдарыбызды күчтүү кылып кармайт экен дагы коргонуу системабыз вируспу же башка жугуштуу оору болобу четке кагып оорудан сактайт экен. Чынар Тажина, эми эң негизги биздин албетте сурообуз, максатыбыз кандай оору болбосун алдын алуу.
Ошондуктан сиз атайын адис катары жантан бери жакшы нерселерди айтып кеттиңиз, тасмалардан көрдүк. Эми болсо ушул алдын алуунун негизги жолдорун эскертип кетсеңиз. Оорудан сактаныш үчүн баягы гигиеналык талаптарды, эрежелерди колдонуш керек. Жеке гигиена эрежеси. Жеке гигиенаны колду бат-бат самындап жууп туруш керек. Эгерде колду жууганга мүмкүнчүлүк болбой калса, анда мындай спирт курамында спирт бар. Антисептик колдук каражаттарды колдонуш керек. Демек, мына бул нерсени үйгө келгенде, тамак ичердин алдындабы, кандай учурда болбосун, өзүңүздү, колуңузду кир же өзүңүздү башкача сезген учурда деле минтип, мындай кылып, келиңиз сизге да сепирейин. Мындай кылып биз сактана алат экенбиз коронавирустан. Андан кийинки кадам жөнүндө айта берсеңиз болот. Жөтөлгөндө же чүчкүргөндө оозду, мурунду салфетка, мындай майлык менен жаап чүчкүрүш керек. Мына ошол жөнүндө дагы бул жерде атайын кошумча материал бар. Мен кармап берейин, сиз дароо көргөзүп айтып кетсеңиз болот. Демек, жөтөлгөндө же чүчкүргөндө оозду, мурунду бир жолку колдонулуучу майлыктар менен же кагаз салфеткаларды колдонуш керек. Аларды бир колдонгондон кийин таштоочу чакага ташташ керек. Эгерде майлык же кагаз салфеткалар жок болсо, анда колдун билеги менен жаап, оозду, мурунду жаап немеш керек, чүчкүрүш керек, жөтөлүш керек. Бул деген жанагы инфекциянын башка чөйрөгө тарабашы үчүн кылынат да. Эгерде мындай көп кишилер жүргөн жерге барса, автотранспорт, коомдук жайларга барса же автотранспортто жүргөн кезде, анда мындай бет каптарды колдонуш керек. Маскалар колду бат-бат самындап жууп туруш керек. Болбоду дегенде 2 жолу самындап жууш керек экен. Бир жууганда мына ошондо гана вирус же болсо коркунучтуу нерселердин баарын жууп жоготот экенсиздер. Мына маска жөнүндө айтпадыңызбы? Мына бул масканын бир түрү, мына бул экинчи түрү экен. Айырмачылыгын айтсаңыз. Айырмачылыгы бул маска, бул бир жолку колдонуучу маска. Буну жанакы ооруп аткан адам тагыныш керек. Кечке ушул бир масканы тагына бергенибиз бар. Ушул жөнүндө дагы айтып койсоңуз. Бул маска, бул бир жолку колдонуучу маска, муну бат-бат алмаштырып туруш керек. Жок дегенде 2 саатта бир алмаштырып туруш керек. Себеби бул бат деле нымдалып кетет да, бат суу болуп кетет. Анан бунун ичиндеги фильтри дагы анча көп вирусту, бактерияны кармап кала албайт. Бул маска кандай? Бул респиратор маска. Буну көбүрөөк убакыт кийсе болот, бирок буну көбүнчө врачтар кийет. Бул деген өзү 95 N95 деп айтып атпайбы, бул 95%ке сактаган. А бул болсо канча пайызга сактайт? Бул деле ошондой сактайт, бирок мунун колдонуу мөөнөтү аз болуп атпайбы? Мөөнөтүнөн гана айырмаланат. Биз антисептикти колдонуп атабыз, масканы кийип атабыз, коомдук жайларда жөтөлүүнүн, чүчкүрүүнүн туура эрежелерин сактап атабыз. Андан кийинки этабы эмнени деп айтат элеңиз алдын алууда? Мындай эгерде ооруп аткан адам менен жолугуп калсаңыз, мындай колго алышып, учурашпастан, өбүшпөстөн, кичине мындай алысыраак аралыкта туруп сүйлөшүш керек да. Демек, дагы бир жолу эскертебиз, урматтуу замандаштар. Азыркы учурда ушундай бир орчундук, кооптуу мезгил деп дагы бир жолу кайталамакчыбыз. Тааныштарыңыз менен, досторуңуз менен, бир туугандарыңыз менен, бардык адамдар менен учурашууда кучакташып, өбүшүп, кол кармашабыз. Мына ошол нерсени дагы азырынча токтотконго аракет кылыңыздар. Андан кийинки бөлмөнү бат-бат желдетип туруш керек. Ал үйдө себеби аба алмашып туруш керек да. Аба канчалык бөлмөдө аба канчалык таза болсо, ошончолук жана микробтор, вирустар азыраак болот да. Чынар тажыйна, сизге рахмат. Ылайым эле Кыргызстаныбызды ушул түрдүү оорулардан, вирустардан сактап турганга сиздер дайым даяр болушуңуздарга биз ишенебиз. Анда жакшы барыңыз. Рахмат. Жакшы болуңуз. Демек, урматтуу замандаштар, сиздер күбө болгондой түрдүү коркунучтуу вирустардан сактанууда дайыма биринчи кезекте коргонуу системабыз даяр болуш керек экен, күчтүү болуш керек экен. Эмесе, келиңиздер, адам анатомиясынан дал ушул коргонуу системабыз, иммунитетибиз жөнүндө маалымат алалы.
Коргонуу системасы, башкача айтканда иммунитет, толку дененин жугуштуу жана чоочун заттарга каршылык көрсөтүүсү. Күн сайын, мүнөт сайын ар бир организмде адамдын ден соолугунун сакчылыгында жугуштуу жана чоочун заттарга каршы аскердик клеткалар жана механизмдер иштеп турат. Эми муну жөнөкөйлөтүп айтканда, атайын клеткалар ички коопсуздукту камсыз кылуу максатында организмди кыдырып ар бир клетканын текшерип турат. Анткени мүнөт сайын суу, тамак аш жана теридеги тытылган, чийилген жерлер аркылуу организмге түрдүү чоочун микробтор, вирустар, мителер, майда козугарын денечелер кирет. Ал эми сакчылыкта турган коргонуу системасы аларды дароо билип курчоого алып жок кылат. Ошондуктан иммунитет дайыма бир калыпта иштесе, анда организмибизде коркунуч туулбайт. Башкача айтканда, жугуштуу, аллергиялык, аутоиммундук ооруларга чалдыкпайсыз. Эгерде иммунитет төмөндөп кетсе, анда организмге кирген микробтор, вирустар, мителер жашап кетет да көбөйө баштайт. Мындай абалды дарыгерлер иммунитеттин кемчилиги деп атышат. Урматтуу замандаштар, анда азыр болсо элдик медицина рубрикасы бүгүн бизге эмнелерди сунуштайт? Көңүл буралы. Элдик медицина кээ бир ыкмалары жана баалуу тажрыйбалары, маселен ийне сайып, чөптөр менен дарылоо жана башка ыкмалары менен илимий медицинада бүгүнкү күндө да колдонулуп келет. Ал эми дарыгердин иши негизи эле бейтаптын ал акыбалын байкоодон башталат эмеспи? Чыгыш медицина адистеринин баамдоосунда оорулуу кишинин жашы, кыймылы, көзүнүн чанагы, мурдунун дем алышы, жадагы отургандагы дем алуусу жана башка ушул сыяктуулары аныкталып, андан кийин барып тамырын кармашат. Тамыр кармаган дарыгердин европалык дарыгерлерден айырмасы ооруну аныктоо, көп убакытты сарптап, ооруну билүүгө болгон далалаты болот. Бул сыяктуу Бишкектеги Skylotz медициналык борборунда чыгыш медиги 3 манжа менен 3 чекитти кармап, сол жана оң жагынан 6 чекитти кармоого ээ болуп, терең басканда экинчи баскыч менен 6-6дан 12 органдын иштөө акыбалын аныктай алат. Аны менен жөн болбостон ар бир оорулуунун сөзүн баамдап, дартын тактоого дагы үлгүрөт. Андан деле эмес, көп учурда башка өзгөрүүлөрдүн себебинен ушундай симптомдор келип чыгат. Кайсыл жериңиз ооруп атат, ошондо азыр айтсаңыз, эгерде ошол көрсөңүз, ошо сябыйыңга ооруйбу же шишийби? Skylotz борборунда тамыр кармоо ыкмаларынын эң негизги касиеттеринин бири алдын ала шишик ооруларын табуу болуп эсептелет. Деги эле бейтаптык кабыл алууда дал ушул борбордо жан дүйнөсү менен аракет кылган ар бир дарыгер европалык медик болобу же чыгыш медиги болобу оорунун диагнозун так аныктоого ар дайым жетишип, анын айыгып кетүүсүнө биринчи кезекте өбөлгө түзгөнгө багыт алышкан. Биз айтып жаткан Skylotz медициналык борбору Тибет медицинасынын ыкмаларына өзгөчө баа берүү менен дарылоо ыкмаларын азыркы учурда басымдуу колдонуп жатышат. Илдеттен арылтуунун ыкмалары толку денеге жумшак жана натыйжалуу таасир бергени анык болуп жаткандыгын бейтаптар мындайча баяндашат. Мен ушул орунайынан ушул Skylotz компаниясына кайрылганмын. 23 жашымда ушул ооруга чалдыгып баштагам. 23 жашымда гипертония 3 степенде коюлган. Ушу 37 жылдын ичинде мен канчалаган доктурга, биз өзүбүздүн западный докторлорубузга көрүнүп, мен айыга албай акыры ушул катуу шишик менен ушул компанияга келип түштүм. Ушул Тибет медицинасынын дагы бул специалист допинг көрүп, ушул көбүнчөсү шишик баскан, туура эмес питание, туура эмес лечениеден ушундай пайда болгон деп мени дарылап баштады. Кудайга шүгүр, абдан жакшымын. Оорулуунун ар бир сөзүн алтын тамгадай көңүлүнө түйө билет. Биз көрүп турган дарыгердин иши ар тараптан негиздүү болуп, оорунун уңгусун таап, ийгиликтүү дарылануусуна шарт түзөт. Кандай оору болбосун биринчи кезекте дарылануу талап болот. Андан кийинкиси сөзсүз түрдө ден соолукту толугу менен калыбына келтирүү негизги максат. Буяка келгенге чейин Казакстанга барып жүрчүмүн. Бирок баса албайт элем унчалыкчы. Бу жерден азыр жакшы жылыш болду. Өзүңдүн жериң, өзүңдүн эмең,
Буга чейинки мезгилде ар түрдүү травмалардан же ар кандай кыймыл аракеттин бузулуусунан жабыркаган бейтаптарды калыбына келтирүү үчүн биздин Кыргызстанда атайын борборлор жок койсо эле, атайын калыбына келтирүү максатында сөзсүз түрдө Казакстанга барып дарыланышчу. Буга чейин ошол Казакстанга, чет мамлекеттерге чыгып, ошол акчасы да кымбат, аябай кыйналчубуз. Эң негизгиси бул жерде ошол бүт бардык талаптарга жооп берет, бизге ыңгайлаштырылган. Тренировка эртеден кечке, массаж, парафин бүт баары бар. Жатакана, чындап ушул туалеттерден бери ыңгайлаштырылып жасалган, атайын ушу инвалид биз үчүн. Буга чейин реабилитацияны Казакстанга барып алып жүргөнбүз. Ал кезде Кыргызстанда жок болчу мындай реабилитациялык центр. Издеп эч каяктан таппай анан Казакстанга кеткенбиз. Учурда бул сыяктуу калыбына келтирүүчү борборлордун алгачкылары өз ишин баштады. Бул жердин өзгөчөлүгү коляска менен эшиктен киргенде, коляска менен эле ошол залга чейин кирип, анан бул жакта бассейн бар, бассейнге чейин, душка чейин өздөрү коляска менен кирип чыкканга шарт түзүлгөн. Бул атайын ушундай велотренажер коляскачан эле келип, эч кандай отургучтары жок, коляска менен эле келип, түз эле келип эле ыңгайланышканда атайын. Болгондо дагы бунун жанагындай өзүнүн анализдей турган функциялары бар. Кайсыл колдо күч аз болсо, ошол колго көбүрөөк күч берип, кайсыл бутта күч аз болсо, ошол бутка көбүрөөк күч берип, экөөнү теңдеп, туура кыймыл кылганды ушул аппарат камсыздап берет да. Негизи бул аппараттын кызматы, функциясы, булчуңдар атрофия болуп кеткен, травма алып, денеси баспай калгандарды, инсульт болгондон кийин ушул аппаратка асып туруп, мондай ийилип туруп, анан көнүгүүлөрдү жасатканга аябай ыңгайлуу да. Моюн, баш, белди чойсо болот, буттарды кыймылдатканга, колдорду кыймылдатканга аябай ыңгайлуу. Бул бала өзү жаңы келгенде аябай оор болчу. Тамак даже өзү жей алчу эмес да. Отурганда белин кармай алчу эмес. Анан азыр Кудайга шүгүр ушул аппараттардын жардамында реабилитациябызды баштап, биринчи эле баштаганда ушул аппараттан баштаганбыз. Вертикализатор деп коет. Алмаз кандай башың айланган жокпу? Башыңы кой, башыңы жерге эме кылып коюп. 1 саат, жарым сааттан 1 саатка чейин ушундай абалда турат. Таасири негизи эң жөнөкөй бунун. Эч кандай кишилердин жардамында көтөрүп турганда кыйналасың да негизи. Бул аппарат кишини, денени өйдө биз менен туруп жүргөндөй абалга алып келип кармап берип турат да. Бул мойын омурткадан сынган үчүн колдор да жабыркаган да. Колдорундагы ушундай көнүгүүлөрдү, ар түрдүү көнүгүүлөрдү жасап, колун көбүрөөк кыймылдатып турабыз. Бул манжалардын булчуңдарын иштетип, манжаны булчуңдарын күчтөндүрөт дагы, колго кыймыл. Мурункудан дагы травма алганга чейинкидегидей өзүнүн калыбына алып келишине жардам берет бул аппарат. Кыймыл аракетинин акыбалына жараша оорулууга түрдүү өзгөчө программаларды иштеп чыгышат. Бул эле центр Кыргызстанга аздык кылат, чоңойтуш керек келечекте. Окшогон аппараттардан 5тен 10дон тизилип туруш керек ар бир жерде. Борбордо ар кандай травманын кесепетинен омуртка сынып, жүлүн жабыркап баспай калгандар, баш мээнин чайкалуусу, мээнин инсульт оорусун, тизе жана жамбаш муундарын эндопротездөөгө даярдоо жана операциядан кийин, жүрөк ооруларынан кийин калыбына келтирүү жана башка дагы түрдүү орчундуу ооруларды калыбына келтирүүгө жардам кылышат. Мына урматтуу замандаштар, коронавирус жөнүндө бир аз болсо дагы маалымат бердик окшойт. Бирок дайыма эске алыңыздар, биз айтып өткөндөй түрдүү сактануунун ыкмалары, ошол эле учурда жеке гигиенанын эрежелерин этият сактаңыздар. Биздин көрсөтүүбүз болсо ушуну менен аягына келип жетти. Кайрадан жолукканча ден соолукта болуңуздар.